2025-жылдын 5 февралынан тартып Орусияда мигранттар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирди. Эми 90 күн сайын кирди чыкты практикасын колдонуп келгендер, каттоосу жок жана мыйзамсыз иштегендер, ошондой эле мурда мыйзамды бузган мигранттар реестрге киргизилип, өлкөдөн чыгарылып же депортациялануусу мүмкүн. Эгер сиз кара тизмеге түшүп калсаңыз, эмне кылышыңыз керек? Миграциялык мыйзамдардагы акыркы өзгөртүүлөр кандай талаптарды коюп жатат жана документтерин тартипке келтирбегендер үчүн кандай коркунучтар бар? Бул жана башка суроолорго ушул видеодо жооп беребиз. Ушул жылдын 5 февралынан тартып күчүнө кирген жаңы мыйзам мекенине жөнөтүү режими деп аталат. Бул база мыйзам бузууларга жол берген жарандарды каттоо үчүн колдонулат. Эгер адам бул тизмеге кирип калган болсо, ага бир катар чектөөлөр коюлушу мүмкүн. Мисалы, банк эсебин ачуу, мүлк сатып алуу жана каттоого жол берилбейт. Айдоочулук күбөлүктүү алуу татаалданат жана балдарды мамлекеттик мектепке берүү кыйынга турат. 2025-жылдын 30 апрелине чейин төмөнкү кадамдар сунушталат. Биометрикалык каттоодон, медициналык текшерүүдөн өтүү, эмгек келишимин түзүү, бардык документтерди тартипке келтирүү. Эгер бул талаптар аткарылбаса, автоматтык түрдө мыйзам бузгандардын тизмесине кошулуп, өлкөдөн чыгарылышыңыз мүмкүн. Бул мыйзамдардын максаты эмнеде жана Орусиянын мигранттарга болгон мамилеси эмне себептен кескин өзгөрүп жатат? 2024-жылдын март айында Крокус Сити Холлдо болгон теракттан кийин Орусия бийлиги миграциялык саясатты катуулатууну чечкен. Расмий катталбаган мигранттар мамлекетке салык төлөбөгөндүктөн өкмөт көмүскө жумушту азайтууну көздөйт. Орусия акыркы жылдары ички коопсуздукту бекемдөө жана миграцияны көзөмөлдөө саясатын жүргүзүүдө. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 350 000 кыргыз жараны жашап иштеп жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү эмгек мигранттары. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык 71 949 000 кыргызстандын жараны кара тизмеге киргизилген. Мунун негизги себептери каттоо эрежелеринин бузулушу, эмгек келишиминин жоктугу, биометрикалык жана медициналык каттоодон өтпөгөндүгү, документтердин мөөнөтүн узартпагандыгы. Чет мамлекетте жүргөн жарандар үчүн сунуш. Жаңы талаптарды так сактоо, каттоо мөөнөтүн өзгөлтүксүз узартып туруу, документтерди так текшерүү. Бул чаралар сиздин чет мамлекетте мыйзамдуу жашооңузду камсыздайт.